Арбаңыздар, кезекте атайын чыгарылыш. Өлкөбүздө жаратылыш байлыктарын кантип туура эмес казып жатышканы тууралуу, мындан карапайым калк кандай зыян тартып атканы тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Сиздер менен мен Сайпин Султаналиев, видеону аягына чейин көрүңүз. Бишкек чоң курулуш аянтына айланып калганы баарыбызга белгилүү. Көп кабаттуу имараттар жаандан кийинки козу карындай калаанын ар тарабында жайнап барат. Курулуштар кулаш жайып, шаардын тарыхый борборундагы жерлерди атүгүл курулуш жүргүзүү үчүн шаардык ооруканалардын территорияларында бошотууну пландап жатышканы айтылууда. Мындай темп менен жүрүп аткан ишке ченемсиз кирпич, кум, шагыл, бетон сыяктуу керектүү материалдар үзгүлтүксүз керек. Мунун үстүнө курулушту болушунча арзанга түшүрүү, баасын төмөндөтүү, чыгымдарды азайтуу жарышы да жүрүп жатат. Курулуш материалдарына болгон бааны түшүрүү айласы оңой эле табылды окшойт. Бишкектин тегерегиндеги тоолор, дарыялардын нугу, кирпич куюуга керектүү чопонун, бетонго кошула турган кум шагылдын ишенимдүү булагына айланды. Акыркы жылдары шаарга жакын жердеги тоолордун этегинде элеттерге жакын ондогон ишканалар пайда болду. Андай өндүрүштөрдүн кесепетинен айылдарды түтүн, чаң каптап, таштандылар чыгарылып, жашоого ыңгайсыздыктар жаралды. Маселен, президенттин жарлыгы менен корук деп жарыяланган Боз Бөлтөк тоосунун боорунда чоң өнөр жай кластери пайда болгон. Бул тууралуу биз буга чейинки иликтөөбүздө кенен айтып бергенбиз. Бүгүн болсо дал ушундай дагы бир аймак Бишкектин түштүк чыгышында жайгашкан Бектоо, Каражыгач айылдары тууралуу кенен сөз кылабыз. Мурун бул жерлер жашоого ылайыктуу, таза, дачалык айылдар болсо, бүгүн анын баары өнөр жай аймагынын борборуна айланды. Ага кошумча көптөгөн көйгөйлөр пайда болду. Айылдарды чаң түтүн каптады. Бул конуш тургундарынын тарткан азаптары парламентте, жогорку трибунада да айтылган. На мое имя обратились жители. Менин атыма Бектоо, Восход жамааттарынын, Каражыгач айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылышты. Кайрылууда тургундар дачалардын айланасында өнөр жай объекттеринин, кыш заводдорунун, дробилкалардын, карьерлердин жана башка объекттердин көбөйүп жаткандыгын айтышкан. Тоолор казылып, көчкү түшүү коркунучун жаратууда. Каналдар көмүлүп, бардык жерде таштандылар чачылып жатат. Калк кирпич заводдорунан чыккан түтүндөн жапа чегип келет. Алар дачалык жамааттардын, турак жай массивдеринин, жашыл зоналардын жанына өнөр жай объекттерин курууга уруксат кагаздарын берүүнү убактылуу токтотууну суранышат. Иштеп жаткан ишканалардын мыйзамдуулугун текшерүүңүздөрдү өтүнөм. Бектоо айылынын тургуну Төлөгөн Мырсарайымов дача аймакка шаардын ызы чуусунан, түтүнүнөн качып, таза абаны эңсеп, Бишкектен атайын көчүп келген. Бирок бул жерден анын үмүтүнө суу себилген. Хотелось бы сюда вот. Бул жака таза абага көчүп келели дегенбиз. Балдар ооруп башташты. Бул жака көчүп келгенбиз. Мына көрүп турасыздар. 1 жылдан бери ушундай абал болуп жатат. Мындан жарым жылдай мурун жергиликтүү тургундар проблемаларды ачык айтып, даттанып чыгышкан. Жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланып, бул видео коомчулукка тараган. Ülkecitin arasına ista kadın kelebine gönlünün su var da su ısıp suğa sevildi. Şu gün de şu çarşı. Kap karakter. Bunu oraya götürsün. Az öçürüp koyuştu. Убагында бул жака эл тоо этегине таза аба, жаратылышка жакын болуу үчүн көчүп келишкен. Бирок жашоо башкача болуп чыкты. Азыркы кезде аймак толугу менен экологиялык кырсыктын очогуна айланды. Кирпич заводдордун күнү түнү тынымсыз иштегени, казылган тоолор, оор жүк ташуучу унаалар, Бишкекти көздөй каптаган кара түтүн, мына ушунун баары бүгүнкү дачадагы жашоонун азыркы чыныгы жүзү. Мынакей бул жерде үйлөр, бул жерде завод, мынакей бул жерге чейин улап алышты. Мына аркыйган таркыйган темирлерди алып келип коюшуптур. Ушу жерден баштап эме болот дейт. Чек болот дейт. Анан биягына столба менен алып кетишет окшойт. Бул жерде айылдын жанына ичине эле салып болот ушпай мынакей. Тоону караңыздар, баягы тарткандан беркисин уже жарымын жеп коюшту.
Расмий түрдө бул тарап картада дагы деле дача аймагы деп көрсөтүлгөн менен жергиликтүү эл үчүн бул жер Кара Жыгач, Бек Тоо деген айылдарга айланган. Бул биздики ушул Кара Жыгачка кирет да. Жалпы жонунан Бек Тоо айылы деп чыгабыз. Восход дача, 2 дача бөлүнөт. Бек Тоо, Кара Жыгач айылдарынын тегерегиндеги абал сыртынан караганда бири-бирине тиешеси жок. Көптөгөн майда жана орто бизнестин иши сыяктуу көрүнөт. Мунун баары борбордо же шаар четинде катталган. Ар биринин өзүнүн негиздөөчүлөрү, юридикалык даректери, таянган документтери бар. Бийликке жолдогон кайрылууда жергиликтүү тургундар бир нече ишкананын атын ачык көрсөтүшкөн. Алардын ичинде кирпич чыгарган Ньютек жоопкерчилиги чектелген коому, кирпич өндүрүүчү биримдик 2018 фирмасы, Сыйкыр топурак кирпич заводу, Анастасия ЛТД кирпич заводу, ошондой эле курулуш жана табигый курулуш материалдарын казуу менен алектенген Астес Групп жана Айкөл курулуш компаниялары бар. Иш жүзүндө бул жердеги ишканалар бири-биринен бөтөн фирмалар эмес, тескерисинче өз ара тыгыз байланышкан бир бүтүн чоң өнөр жай аймагындай көрүнөт. Ну, здесь их, знаете, их здесь около 15. Бул жерде 15ке жакын, балким андан да көп ар кандай ишканалар бар. Карьерлер биздин жолдорду талкалап бүтүштү. Өткөн жыл эле асфальт төшөлгөн болчу. Азыр оор жүк ташуучу машиналар күнү түнү каттап жатышат. Ал жактагы карьерлерди эсептеп бүтө албайсың. Абдан көп. Бетон заводдору, кыз заводдору бар. Мен тизмесин көргөм. Таш талкалоочу дробилкалар да бар. Өтө коркунучтуу. Көйгөй жер кыртышынын бузулганы менен абанын булганышынан алда канча терең. Казуу иштери басып алган жерди талкалап кеткен баскынчылардын тактикасын эске салат. Тоо этектери бул миңдеген жылдар бою калыптанган татаал экосистема. Жердин кыртышы менен топурактын үстүңкү катмары нымдуулукту кармап, тоодо көчкү жүрүүдөн сактап турат. Учурда ушунун баары айылдын көз алдында талкаланууда. Они вот вверх, верхушку уже... Алар тоону сокур чычкандай эле казып жатышат. Чокусун экскаватор менен алып салышты. Азыр ал жер түз талаа болуп калды. Экскаватор дайыма жогору жакта турат, кыртышты төмөнгө түшүрөт. Аны машиналар жүктөшөт. Ошентип жылдан жылга тереңдеп кирип бара жатышат. Андан ары жайыт жери жайгашкан, бирок азыр ал жака жөн эле таштандыларды, калдыктарды түрттүрүп коюшкан. Кыргызстанда жер титирөө коркунучу жогору болгон аймакта тоо этектеринин табигый көрүнүшүнүн бузулушу жазгы жамгыр маалында сел жүрүү, жер көчкү коркунучун жогорулатат. Казылып, үстү ачылып калган топурак суунун агымын кармап кала албайт. Бүт ушулар алып атышат. Мына тоодо мына жерде 2 жол бар болчу. Жапжашыл болчу былтыр. Тетиги кырылып турган жерден бери карай тоо болчу. Эчтеке жок мынакей. Муга эч ким чара көрбөйбү, билбейм. Ал жер өзү картадан көрсөңүздөр, жердин асты көңдөй да, көп этип кетсе бүттү. Аябай эле кетип калат бул жер. Муну менен эле бүтүп калбайт. Эл жашаган үйлөрдүн жанында кадимкидей эле мыйзамсыз таштанды талаасы пайда болгон. Курулуштун калдыктары, темир тезектер, бетон сыныктары жана заводдон чыккан жараксыз кирпичтер ай сайын көбөйүп жатат. Мыйзам боюнча мындай ишканалар таштандыларын так эсептеп, атайын бөлүнгөн таштанды полигондоруна алып барып төгүшү керек. Иш жүзүндө таштандынын баары түз эле тургундардын үйлөрүнүн түбүнө, тосмонун артына эле төгүлүп жатат. Ну, мусор вот вы видите. Мына бул таштандыны карасаңыздар, булар эч качан тазаланбайт. Буга ким кантип көзөмөл кыларын, ким карап жатканын да билбейм. Кандай таштанды болсо каалагандай ыргытышат. Ал эми мында көрүп турганыңыздардай бардык таштанды калдыктары ушул жерде жатат. Булар бул жерди өздөрү каалагандай колдонгон полигон кылып алышкандай. Анан отходдору тетиги жерде жылтырактан эле бери карай болчу. Азыр көрдүңүздөр канча чоңоюп алышты. Болгон икир-чикирин эле ошол жерге көмө беришет. Бул жердеги эң чоң коркунуч кирпич заводдон чыккан түтүн. Завод айылдын эле четинде үйлөрдүн жанында жайгашкан. 3 жылдан бери иштешет. Мынакей мусорлары мына ал жака чейин чыгып кеткен. Өткөндө кайрылсак 1,5 айда фильтр коебуз деген Кытайдан келет. 1,5 ай эмес, 2,5 ай болуп калды. Ошол күнү түнү иштешет, чаңын эми аябай эле болуп калды. Даже эчкилер тоону жебей калышты. Эчкилер тоого чыкпай калды. Жергиликтүү бийлик бул көйгөйдү чечпей келет. Мамлекеттик экотехинспекциянын билдиришинче, кирпич заводу иштөөгө керектүү уруксат кагаздарын өткөн жылдын июнь айында алган. Атүгүл алардын ишин пландан тышкары текшерүү да болгон. Бирок текшерүү учурунда завод иштебей турган экен. Текшерүүчүлөр келердин алдында ишти токтотуп коюу абдан ыңгайлуу да. Ишкананын өкүлдөрү болсо фильтрлер жакында орнотулат деп ишендиришет.
Бирок ушул убакка чейин фильтри жок эле иштеп келишкенин айтып алышты. Тургундар, сиздер тараптан түтүн уруп, чаң болуп жатканына даттанып жатышат. Мына, жакында эле 24 чекит KG маалымат агенттигине да ушундай макала чыкты. Алар түтүнгө даттанып жатышабы? Бул боюнча мындай деп жооп бере алам. Биз азыр фильтр заказ кылып койдук. Демек азыркы тапта сиздерде чипка жок экен да, Фильтрди заказ кылганбыз. Аны орнотуу иштери жүрүп жатат. Бетонун куюп койдук. Түшүнүктүү. Бирок азыркы убакта фильтр жок болуп жатпайбы? Азыр эми жок болуп жатат. Ал эми кирпич заводдун өзү иштегенине канча убакыт болду? Кирпич заводдун өзү? Мен бул заводдо мындан жарым жыл мурун эле иштей баштагам. Ошондуктан акыркы жарым жылдагы эле абалды билем. Демек, жарым жылдан бери ал чипкасы жок эле иштеп жатабы? Жарым жыл. Биз бир нече күн иштебей эле турганбыз. Аны да эсептен чыгарып салыш керек. Жергиликтүү элдин жөн эле чаң, түтүн, ыш деп атаган нерсеси медицина менен экологиянын тилинде алда канча коркунучтуу угулат. Кирпич заводдору менен карьерлерден чыккан калдыктар бул адамды ууландыруучу, коркунучтуу зат. Биринчиден бул PM2,5 жана PM10 деп аталган өтө майда бөлүкчүлөр. Чопо казып жатканда, тоо тектерин майдалаганда жана оор унаалар каттаганда абага тонналаган микроскопиялык силикат чаңдары көтөрүлөт. Бул уулуу майда чаңдар мурун тамакка кармалбайт. Алар түз эле өпкөнүн эң терең катмарларына чейин кирип, ал тургай эң майдалары кан тамырларга чейин өтүп кетет. Мындай чаң менен дайыма дем алуу өнөкөт бронхитке, астмага алып келет. Бул өзгөчө жаш балдар үчүн өтө кооптуу. Экинчиден, кирпич заводдору мештерде жогорку температураны кармоо үчүн аябагандай көп отун талап кылат. Жергиликтүү тургундар болсо дайыма ачуу түтүн каптап атканына даттанышат. Бул мештерге эмне жагылат? Көмүрбү, мазутпу, эски дөңгөлөктөрбү же синтетикалык таштандыбы деген суроо болот. Муну көз карандысыз текшерүү жүргүзбөй туруп так айтуу кыйын. Чынында мындай түтүндүн курамында күкүрттүн диоксиди, азоттун оксиди, ис сыяктуу уулуу заттар бар экени талашсыз. Бектоо менен Кара Жыгаштын тургундары дем алуу органдарынын, жүрөк кан тамыр ооруларынын көбөйгөнүн айтышат. Тилекке каршы биздин шартта заводдон чыккан түтүндөн элдин ооруга чалдыгып атканын далилдөө дээрлик мүмкүн эмес. Мен өзүм негизи августтан бери эле жөтөлүп келатам, жаңы эле дарыланып чыктым. Эртең менен эшикти ача албайбыз, жайында да ача албайбыз, кышында да ача албайбыз, күзүндө да ача албайбыз. Ачсаң эле капкара түтүн, ыш каптайт. Мына сарай жактан бери карай бассаңыздар, сарайдан бери бассаңыздар, кадимкидей жерден ис уруп турат. Жана көмүргө, ысык гүлгө суу күйүп кетет го, ошондой ис чыгып турат. Ошол үйлөргө деле барып көрүңүздөр, үйлөрдүн ичинен бери ис сасып калган. Өткөндө ошо алатолуктар келип, ошо конокко келип, аялдар айтып атат да, кирсек ис сасып атат дейт. Силер көнүп калыптырсыңар дейт. Биздин үйлөр деле ошондой ис сасып калды да азыр. Аллергия, жөтөл деген мындан күчөп эле атабыз. Жергиликтүү тургундар бул көйгөйгө көңүл бурууну эчак эле тагыраагы 2022 жылы эле суранып чыгышкан экен. Бул Акипресс маалымат агенттигине чыккан. Мында кирпич бышыруу үчүн оттун катары машинанын эски дөңгөлөктөрү колдонулат деп айтылган. Андан бери туура 4 жыл өттү. Элдин даттануусу басылмак түгүл, кайра улам күчөп келет. Ал эми тиешелүү органдар тарабынан алгылыктуу реакция болгон эмес. Азыр да жок. Балким текшерүүлөр жүргөндүр. Айып салынып, мыйзам бузууларды жоюу боюнча талаптар да коюлгандыр. Бирок мунун баары коомчулукка айтылбай тымызын эле калууда. Заводдор балким айып пулдарды төлөп жаткандыр. Бирок алар ишмердүүлүгүн дагы деле жүргүзүп жатышат. Кыскасы, биздеги система бизнести кандайдыр бир кысымдардан коргоо, карапайым жарандарды экологиялык кырсыктан коргоого караганда алда канча маанилүүдөй сезилет. Билгениндей казып атышатчыса, буларга сурак жокпу билбейм. Айылдын эли кайрылып эле атабыз, кетирип эле атабыз, бирок басып коюшат. Бийлик айлана чөйрөгө келтирилген эбегейсиз зыянды каттап,
чыгымын эсептеп, айып пулдарды салып, бирок ошол эле учурда мыйзам бузган ишканалардын лицензиясын албай, алар жумушун токтотпосо, анда аны калыстык деп айтууга болобу? Бийлик өкүлдөрүнүн аракети экологиялык кырсыкка көз жумуп, кылмышка ортоктош болуп жаткандай элести берет. Иш жүзүндө карапайым эл экологиялык кырсыкка каршы жалгыз өздөрү калып, өз укуктары үчүн жалгыз өздөрү күрөшүп жаткансыйт. Ну, решение проблемы, я не знаю, пусть... Көйгөйдүн чечилишиби? Мен билбейм, муну бийлик чечсин. Биз жөнөкөй эле жашоочуларбыз. Өз нааразычылыгыбызды айтып жатабыз. Ал эми бийлик эл үчүн бир нерсе кылгысы келсе, ушул маселени чечсин. Биз жөн гана экологиябыздын таза болушун, жаратылыштыбыздын, бул тоолорубуздун талкаланбай, бузулбай калышын каалайбыз. Келечекте бул жерде эмне болорун да билбейм. Бектоо Каражыгач айылдарында бир нече нааразы болгон дачниктердин 1-2 завод менен болгон майда чүйдө пикир келишпестик болуп жаткан жок. Ал жерде биздин экономикалык моделибиздин бүгүнкү чыныгы жүзү көрүнүп турат. Башкача айтканда, шаарыбыздагы имараттар тезирээк курулушу үчүн мамлекет өзүнүн эң негизги байлыгы болгон жаратылышына, элдин ден соолугуна кайдыгер карап тургандай. Таза суу, аба, тоолорубуз кымбат баалуу үйлөрдүн квадрат метрлерине айланса, казылган жерлерде эч нерсе өспөй, пайдасыз талаага гана айланып калууда. Дал ушундай эле көрүнүш Боз Бөлтөк тоосунда да бар. Ал жерди өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы заповедник кылуу боюнча президенттин жарлыгы чыкканына өкмөттүн кирпич заводдору менен карьерлердин ишин токтотуу тууралуу токтомуна туура 4 жыл болду. Бирок иш дагы деле токтогон жок. Заповедник да түзүлгөн жок. Президенттин жарлыгы аткарылган жок. Тоодогу ишканалардын саны күн санап өсүүдө. Атүгүл жылына 100 ишкана түзүү боюнча президенттик программанын алкагында жаңы заводдорда ачылып жатат. Аламүдүн районунда курулуш тармагын жергиликтүү продукция менен камсыздоого багытталган заманбап кирпич заводу тесттик режимде иштеп баштады. Курулуш иштери 2024-жылы башталып, бүгүнкү күндө өндүрүшкө кирүү алдында турат. Дагы бир фактын айта кетели. Дишан курулуш ишканасы Байтык айыл өкмөтүнөн газоблок чыгаруучу завод куруу үчүн 6 гектар жайыт жерин алган. Токтомго 1 жыл мурун ал мезгилдеги министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Адылбек Касмалиев кол койгон. Бул ишканадагы президенттик программанын алкагында ачылган. Ошентип касиеттүү Боз Бөлтөк тоосундагы өндүрүш аймагы дагы деле кеңейип жатат. Тегерегиндеги айыл тургундары таза аба үчүн күрөшүн токтото элек. Мындай абал адам өмүрүн алган, экологиялык кырсыкка айланып кетелекте мамлекеттик деңгээлде тез арада мыйзамдуу чараларды көрүүнү талап кылат. Бектоо Каражыгач аймагында казууга берилген бардык уруксат кагаздарын тез арада кайра дыккат текшерип, ревизия кылуу керек. Зыяндуулугу ченемден ашкан же фильтр системасы далилденбеген бардык ишканалардын жумушу тазалоочу жабдыктар толук орнотулганга чейин токтотулушу тийиш. Экологияга келтирилген зыян үчүн салынуучу айып пулдардын көлөмү эң кымбат фильтрдин баасынан да ашып, ишкананы банкрот кыла тургандай деңгээлде болушу керек. Эгер мыйзам бузуу кайталанса, лицензиясы биротоло тартылып алынышы зарыл. Мыйзам бузган фирмалардын кожоюндары атүгүл алар компаниясын башка бирөөгө каттатып же жаап салууга үлгүрсө дагы талкаланган жаратылыш рельефин кайра калыбына келтирүүгө сот аркылуу милдеттендирилиши керек. Бул иштердин так мөөнөтү коюлуп, жеке кылмыш жоопкерчилиги каралышы шарт. Өндүрүш объекттери менен эл жашаган үйлөрдүн ортосундагы аралык санитардык аймак сакталууга тийиш. Эгер завод кеңейип, элдин турак жайларына жакындаса, анда ал ишкана ээлеринин өз эсебинен башка жака көчүрүлүшү керек. Мындай абалга тез арада мыйзамдуу чара көрүлбөй, чыныгы көзөмөлдүн ордуна чиновниктердин баары жайында деген кургак убадалары кала бере турган болсо, анда Бишкектин тегерек чети адам чыдагыс абалга айланат. Тагыраагы жап-жашыл тоолорубуз казылган карьерлерге, гүлдөгөн айылдар кооптуу аймак болот. Жазылган мыйзамдар тек гана кагаздагы куру сөзгө айланып атканына өз көзүбүз менен күбө болобуз. Урматтуу көрүүчү, сиз дагы ушундай мыйзамсыз көйгөйлөргө туш болсоңуз, экранда көрүнүп турган WhatsApp номерибизге жазыңыз. Ачуу чындыкты айткандан тажабаган биздин редакциянын ишин каржылык жактан колдоону кааласаңыз, Patreon платформасы аркылуу жардам берсеңиз болот. QR-код экранда, ссылкасы видеонун астында. Журналисттердин эмгеги чоң күчү, убакытты, талыкпаган эмгекти талап кылат.
Сиздердин колдооңуздар бизге чоң көмөк. Баарыңыздарга амандык, бакубат жашоо каалайбыз. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Саламатта калыңыздар.